Көздүн зынасы деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык мүчөлөрү зына кылат деген. Көздүн зынасы ошол туура эмес нерсени көрүү, туура эмес нерсени карап көрүү, уят нерселерди көрүү, уятсыздык кылуу, ушулардын бардыгы көздүн күнөөсү, зынасы. Албетте зынанын эмелери көп, түрлөрү көп. Кулак да зына кылат, жаман нерсени угуу, тил да зына кылат, жүрөк да зына кылат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошолордун бирөөсү көз. Ошон үчүн көз менен Алла берген немат, көздү сактайлык, жамандыктан, уятсыз нерселерден, көргөндөн, карагандан Алла таалам баарын сактасын. Бул көз эң чоң немат. Алланын берген нематыны туура пайдаланышыбыз керек. Алла берген немат. Көздүн кадырын көзү жоктордон сура дейт го. Ошон үчүн көздү жаман нерсе менен алек болуп, ошо менен көзүбүз жаман нерсе менен булганып калбасын. Көз сакташ үчүн эң жакшы нерсе бул Куранды көп окуш керек. Биринчиси, экинчиси көздү сактаганга аракет кылыш керек. Жаман нерсе болду, көзүңдү тый, жерди кара. Андан кийин үчүнчүсү көздүн жаман күнөөсүнөн кесепети кандай болот экен, ошону ойлошубуз керек. Жаман нерселерди көрүп, жыргап эле калбастан, эртең Кудайдын астына барганда ага жооп беребиз. Ушул жоопко кантип жооп беремин, ушунун азабын тартпай каламбы деген ар бир адамдын жүрөгүндө сезим болуш керек. Ушул сезим иншалла бизди көздү тыйганга иншалла себепкер болот.